Бишкекте Кыргызстан аялдар конгрессинин 4-чү эл аралык бизнес форуму өттү. Анда инновациялык чечимдер жана бизнести колдоонун механизмдери, инвестициялык долбоорлорду кеңейтүү менен экономикалык байланыштарды бекемдөө, аял ишкердигин эл аралык деңгээлде күчөтүү, эң мыкты делген ишкердик сырлар менен бөлүшүү, өндүрүштүн экспортунун көлөмүн көбөйтүү боюнча кызуу талкуу жүрдү. Жыйынга Кыргызстандан сырткары 10 чет өлкөнүн ишкер айымдары чакырылган. Уюштуруучулардын айтымында иш-чара ишкерлик баштайм деп жүргөн айымдарга дем берип, ишенимдүү кадам жасоого шыктандырат. Форумдун алкагында ишкер айымдардын колунан жаралган товарлардын жарманкеси өттү. Ушул аялдарга маалымат берип, аларга жаңы билим берип, ошонун баары кийинки аялдардын өнүгүүсүнө салым кошо турган нерсени өткөрүп атабыз иш-чара. Ооба иш-чара бүгүн бүтөт, анан бирок биздин B2B деп коет эмеспи? B2B мындан ары дагы болот. Анан бир топ компанияларга барып, чет өлкөдөн келген аялдарды, ишкер аялдарды биз аларды дагы тиги көрсөтөбүз. Кыргызстанда кандай иш жүрүп атат.